Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн мен силерге Hazreti Пайгамбарыбыз Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den аялдарынан ең сулуусу, ең жашы, ең сүйкүмдүүсү, жана ең боорукери, ең ибадаткөйү, ең такыбасы жана ең берешен сахабатчылы болгон Safiya binti Hüvey туурасында айтып бермекчимин. Биз менен болуңуздар, кызыктын баары алдыда. Пайгамбарыбыздын Safiyаттуу аялы еврей улутунан болгон. Мурда жөөттенен тутунган. Ал Харун пайгамбардын тукумунан чыккан. Анын атасы Хувей ибн Ахтаб жөөт урууларынын бири болгон Бани Назыр уруусунун башчысы болгон. Анын энеси болсо Барра бинти Сабра Бани Курайза уруусундагы тактуу мүчөсү болгон. Ошентип Сафия радиаллаху анха аталык жактан дагы, энелик жактан дагы asıl tokum İbride üstüne koygan. Al Medina'da töröp jөөттөр Medina'dagı gelişimdi buzgan kıyanatı kılganda Hayberga sürgünge ayдырганда Safiyada oşol eli menen oşo sürgündө gitken. Safiya özünün en sonun kuruk öz jana ulu bedeli üçün Hayber elinden sıyıp bedeline tatıgan. Al Kamuz kreposunun başçı Kinan attığı evreyge turmuşka çıkan burada. Safiya binti Hüvey münteskerip alıyor. Bir günü tuş gördüm deydi. Medine taraftan bir jarkıragan ay tolup men jatkan uy bölönün bölmemin derecesinden girip geldi dep aytат. Ertesi menen bul düşömө kүйөөmө aytым. Bunu ukkan kүйөөm күтүлбөгөн жерден ачуусу келип, sen Hicazdan çıkkan Muhammed'ga bargın gelebe. Je ağa canı menen turmuş urgun gelebe dep men aябай yüzüme katуу şapala urgan dep eskerip atıyor. Hicrattın 7. жылында Allah'ın elçisi Haybar'a jortul jasagan. Antkeni al jerdegi Bani Nadir jana Bani Kurayza urularının Yahudileri tınçlıklı yaşoonu kaalaşpay, arazlaşoonu ulantıp, tüzülgön gelişimge eski albay Kurayş menen til tavışıp, ошону менен бирге мусулмандардын кербелерин куултуктай баштап, Мединага чоң кошуу менен кол салууга даярданышат. Ошол себептен Muhammed пайгамбар Хайбарга жортур баштап, Сирияга бара жаткан соода кербелеринин коопсуздугун камсыздоо үчүн бузукулукту ордунан жок кылууну чечти. Бара ошентип айрышкан, кыл чайнашкан, ырчылдашкан Хайбар согушу катуу болуп, 20 күнгө созулат. Ага Hazreti Ali radıyallahu anhu katışıp çoğun eriklerini gösterdi. 15 musulman şehit bolup 100'e jakın jөөт жок кылды. Көптөгөн жөөттөр туткунга түшүп, көп олжо алды. Туткундардын арасында 18 жаштагы Safiya da бар эле. Анын атасы менен күйөөсү да согушта курман болот. Soğuştan giyin bardıq tutkundar çeplerden birine çoğuldurup olcular menen ошол жерде сакталат. Пайгамбарыбызга жөөттөрдүн лидери Хувейдин кызы туткунга түшкөндүгү туурасында маалымат келет. Ал убактагы дүйнөлүк согуштук салт боюнча туткундарды ким кармаса ал ошонун олжосу болчу. Жана ал ошол туткунду кыргылып, же аял болсо күн кылып, же каалаган кул базарга сатып жиберүүгө укуктуу эле. Бирок мусулмандарда булдай сат жок эле. Мусулмандар бүт туткундарды топтоп, исламды кабыл алууга даават кылуучу. Же болбосо өзүн туткундан бошотууга акталай нарк коюучу. Hazreti Bilal'ga ошол кызды алып келүүгө буйрулду. Bilal Safiyаны жана таа экенсинин кызы менен бирге кошо пайгамбарга ошо алып келе жатканда, алар өлтүрүлгөн жөөттөрдүн жерде жаткан сөөктөрүн жанынан алып келди. Өлүктөрдү көргөн Safiya менен анын жанындагы аял өлүктөрдү көрүп коркуп, кыйкырып, үстүнө топурак чачып кыйкырып ыйлай баштады. Алар пайгамбардын алдына алып келгенде, ал Bilal'dan ey Bilal, bu ayalарды өлүктөрдүн жанынан өлүп өтүүгө сен эмне таш боорсуң ушунчалык? Аларды ушинтип менин алдыма алып келишиң керек беле деп ушундай учурда дагы аялдардын укугун коргой алган.
Бул окуя аялдарды келечекте да коркутпоо үчүн мусулмандарга чоң сабак болду. Сафия радиаллаху анха пайгамбарыбыздын алдына келгенде анын жазылган жүдөө чачтарын пайгамбар парла менен жаап, ислам динин түшүндүрө баштайт. Жыйынтыктап жатып, "О Сафия" дейт. "Эгерде исламды кабылдап, иманда калууну кааласаң, эркиндикке чыгып, динingге кайтасың, элиңге кайтасың. Болбосо өзүңө акча төлөп, кутулмайса, туткунда болосуң." Бирок Сафия туткунга түшкөн аялдарын коргой албаган еврейлерге ачууланып, кандай кылуунун үлгүсүн көрсөтөт. Бир канча сүйлөшүүлөрдөн кийин, эгерде ушул окуя, мисалы перстер, же сасаниттер, же византиялыктар тарабынан ушундай согуш болгондо, дейт, ала жаш балдарды өлтүрүп, аялдарды сөзсүз, күмөнсүз зордуктамак дейт. Мусулман жоокерлери душмандарынын аялдарына карамак тургай, согушта жүдөп айрылган денелеринен денесин көрбөш үчүн өлүп калган жоокерлердин кийимдерин алып келип үстүнө жаап, бизге ырайымдуулук кылды дейт. Мындай сөздөрдү Сафиядан уккан Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам Сафиянын акылына жиректигине таң калып, өзүнө турмушка чыгууга орун сурайт. Ошентип экөөнүн ортосундагы диалог бир топко созулгандан кийин Hazreti Safiye radıyallahu anha ошол жанагынтип жогоруда айтылгандай жөөттөр өзүнүн пленге түшкөн, туткунга түшкөн аялдарынын укугун коргой албагандыгын эске алып, Мухаммед пайгамбарга турмушка чыгууга макулдук берет. Мухаммед пайгамбар Сафия исламды кабыл алганына абдан кубанды. Аны дароо бошотту. Көп өтпөй Хайбардан Мадинага убакыт келди. Сафия пайгамбарга Хайбар тебенин жанына лагерь жайгаштырбасын деп айтты. Анын сөзүнө кулак салган Алланын элчиси Хайбардан 12 чакырым алыстыктагы Ас-Сахха деген жерге өзүнүн лагерин жайгаштырды. Согушта Мухаммед пайгамбар менен чогуу барган Умму Салама Сафияны келиндерче кийиндирип, кооздоп, аны жыпар жыттуу кылып, пайгамбарыбыздын алдына көшөгө алып келет. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам анын бардык коркууларын, тынчсыздануусун жоюу үчүн аны менен сүйлөшө баштады. Эмне үчүн Хайбардан алыс болсун дегенде, Сафия радиаллаху анха, "Эй Аллахтын элчиси, ал жер Хайбарга өтө жакын болуучу. Мен жөөттөрдүн митайым куу амалдарын баарын абдан жакшы билемин. Алар сага кол салышы, мүмкүн сага башка бир зыян кылып коюшунан коркомун" деп жооп берди. Эртеси ошентип той болот. Башкалардан, башка тойлордон айырмаланып, өзгөчөлөнүп, келген конокторго сары май аралаштырган хурмадан өзгөчө тамак тартууланат. Сафия Мединага келгенде Харис ибн Нумандын үйүнө жайгаштырылат. Аялдар аны көрүүгө келе башташты. Хош келиңиздер деп Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам башка аялдары да келишти. Айша радиаллаху анха Сафияны көрүүгө бөлмөгө көчөгө кирип чыгып баратканда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сурайт. "О Айша, Сафия кандай экен?" дегенде, "Жөнөкөй эле бир еврейдин кызы турбайбы" деп, "Башка эч нерсе эмес" деп бултуң деп жооп берет. Бул сөздөрдө Расулуллах саллаллаху алейхи вассаламды абдан капа кылат. Жана ал айтты: "Эй Айша, антип айтпаган, ал чын жүрөктөн мусулман болгон, исламды кабыл алып мусулман болгон" деп еврей кызы деп жооп берди. Исламды кабыл алуу урматына ээ болгон Сафия радиаллаху анха абдан ыкыластуу мусулман болду. Ал өзүн ибадатка, зикирге арнады. Эл аны еврей деп аташканда абдан таарынчу. Бир жолу Айша менен Хафса анын жөө экендигин эске алып, алар Курайш урушунан экендигин эске алышып, Алланын элчисин тууган экендигин айтышып, мактангачканда Сафияга катуу капа кылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи үйүнө келип, Сафиянын капа болуп ыйлап отурганын көрөт. Эмне болгонун сураганда, Хафса менен Айша мени ушундай деди дегенде, анда жүрөгүнө тынчтык берүү үчүн, сен үчүн Харун пайгамбар
бабахан екен деген, Муса пайғамбар байкен екен деген, Мұхаммед пайғамбар күйеуің екен деген себеп айтқан жоқсың деп жүрегіне жылулық салады. Мұхаммед пайғамбар әрдайым Сафияның тарабында болушы. Ал эми үй бүлөдө бір кандайдыр бір окуялар болсо, дайыма Сафияны коргоп чыгалы. Бир жолу жортуулардын биринде Сафиянын төбөсү буту ташка чалынып, жыгылып тура албай калат. Сафия жоголганда Зейнеп радиаллаху анхунун запасында эки төбө болчу. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам Зейнепке айтат, бир төбөңү Сафияга берип тур дегенде, мен ушул төбөмү еврейдин кызына беремин деп аябай капа кылганда, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам андан кийин 3 айга чейин Зейнеп менен сүйлөшпөй койгон. Ал эми бир күнү Айша радиаллаху анха Сафиянын бою кыска экендигин айтканда, Аллахтын элчиси ачууланып, Айша, эгер ушул сөзүмдү деңизге салып жибере турган болсо, бүтүндөй деңиз суусу булганып калат деп эскерткен. Сафиянын беришендигин билүү үчүн биз бир окуяны эске алышыбыз керек. Сөзүнүн башыбызда айтылгандай, жаңыдан Хайбардан Мединеге алып келингенде колунда асыл таштарын, гавхарларын, асыл таштарын, алтын тагынчактарын баарын Расулуллахтын кызы Фатима радиаллаху анхага жана башка жубайрына бөлүштүрүп таркатып жиберген. Андан да таң каларлык окуясы, Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам ооруп жатканда, Сафия радиаллаху анха абдан бейпөлөтөп тынчсызданып караган. Анын ордуна, сенин ордуңда сенин ордуңду мен сезсем экен деп тиленчү. Пайгамбардын саналуу гана күндөр алганда, абдан оорлоп турганда, пайгамбардын жубайлары тегеленип отурушканда, ошондо баягы кайгылуу чыкпай турганда, Сафия радиаллаху анха оор келдик менен ага кайрылды. Senin orduңда мен жассам гана эле, сенин ооруңдун азабын мен тартсам гана эле деп ыйлап отурган. Аны уккан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ол да анан чынчыламай, сен чындыкты гана айтып атасың деп пайгамбарлык даражасы менен билип туруп айтып турган. Сафия радиаллаху анха абдан жомарт болгон. Ал колунда болгонун баардыгын эксан садака берип жиберди. Пайгамбар өткөндөн кийин албетте, пайгамбар өткөндөн кийин хижрат 53-жылында 60 жашында каза болуп, артында 100.000 дирхам байлыгы калып, байлыгын жарымын өзүнүн бир жиенине калтырып, алган байлыгын жарымын бардыгын мусулмандарга таркатып 50.000 динарды таркатып берген. Жана Hazreti Safiya radiyallahu anha пайгамбарыбыз менен 4 жыл өмүр сүргөн. 28 жылы 29 30 31 32 жыл 4 жыл өмүр сүрүп, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан жакшы көптөгөн хадистерди риваят кылуучу. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, ошол менен бүгүнкү берүүбүздү аяктайбыз. Көңүл коюп каныңыздар үчүн чоң рахмат. Алла баарыңыздан ыраазы болсун. Сиздерге жакшы пайдалуу илимдерди каалайбыз. Рахмат.